айткан киши болбоптур. Сиз мага мындай апамдай эле болуп калдыңыз деген да кардар. Ар бир адам жашоосунда жаңылышы мүмкүн, бирок оор эмес күнөө кылып ката кетирген адамга өзүн оңдоп, жашоосун жаңы барактан баштоого да мүмкүнчүлүк берилиши керек. Пробация органынын ишмердүүлүгү тууралуу кененирээк ушул чыгарылышта айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Салтанат, Жумакадырова Салтанат. Ушу пробация органында 3 жылдан бери эмгектенип келем. Анан көп эле каякта иштейсиз дегенде пробация органында деп коем да, анан таң калып сурашат да, бул эмне орган деп. Анан биздин азыркы жарандарга көбүнчө бул орган жаңы болгон үчүн көбү жакшы биле албайт да. Анан кыскасы айтып кетсем, бул негизи соттолгон адамдардын коомдон бөлбөстөн бизге келип оңолуу жолуна түшүп, биз аларга жардам беребиз. Кайра кылмыш жасабаганга, ошондой эле кайра ошол коомго өзүн көндүрүү биздин милдетке кирет да. Азыр биздин учурда деген 81 кардарыбыз бар, каттоодо турат. Бул Түп району боюнча. Алардын ичинен 73-ü эркек, ал эми 8-и аял. Түрмөдөн бошогондор да, эрте бошоткондор да бизге келип түшүшөт. Азыр учурда бизде 2 кардарыбыз бар. Пробация органында кандай кылмыш кылып түшүп калган адамдар бар? Негизи пробацияга кандай адамдар келет десе, бул мамлекет тарабынан берилген ырайымдуулук деп эсептелинет да. Булар негизги срок берилет. Бирок баягы биринчи кылмыш жасап аткан себептүү, жашы жаш болгон себептүү же жаш балдары болсо, ошондой адамдарды соттор реальный срок берет да, бирок кайра 82 статьяны колдонуп, буларды камакка алынбайт. Булар ошондукта жүрүп, анан оңдоо түзөө иштери биз аркылуу жүргүзүлө турган кардарлар жүрөт биз менен. Кандай маселелер, кандай көйгөйлөр бар? Азыркы учурда эми баягы көйгөйлөрүбүз дагы болуп атат. Мисалы, биздин негизги дагы милдеттерибиз баягы кылмыштуулукка эмнеге барышат? Негизи баягы жокчулуктан барышат да, жумуштун жоктугунан, баягы материалдык жактан кыйналгандан, ошондой көйгөйлөрдү көрсөтүп келгенбиз бизче. Анан биз азыр кыйынчылыкка туруп атат бизде деген. Көп эле жумуштарга биз сүйлөшүп орноштуралык десек, справка сурашат да, соттолбогондугу тууралуу. Анан баягы соттолгон адам болгондон кийин чыгып калат кагазынан соттолгон деп. Анан жумушка көп албай атат. Ушу жагын дагы мамлекет бир жардам көрсөтүп, анан соттолгон адамдар болсо деле ушу баягы жумушка алуу жагы каралса жакшы болмок да. Анан биз бир эле материалдык жактан жардам көрсөтпөгөндөн дагы тышкары биздин кардарлардын арасында спорттогу иш-чаралар жүрүп турат да. Спортко дагы тартабыз биз балдарды. Негизи бизге көбүнчө жаш балдар келишет да. Анан жакшы, бул негизи 3 квартал сайын болуп турат спорт иш-чарабыз. Мына Кудай буйрса, бурдагы жылы биз 3-чү место алганбыз. Балдарыбыз аябай эметип калган экен. Тиги биринчи албай калдык депчи. Быйыл шүгүр мына биринчи место алдык. Кубогубуз биякта турат. Жакшы, балдарыбыз спортко дагы тартылышат. Иш-чараларга да катышышат бизде деген кандай ар бир кардарга индивидуальный план түзөбүз да. Биз аны бүт изилдеп чыгабыз. Жашоо турмушун, ата-энесин, мурунку тагдырын, эмне себептерин аныктайбыз. Ошо кылмыш жолуна түшүп калган себептерин. Анан индивидуальный план түзүп, ошол пландын негизинде ошол балага же ошол адамга, соттолгон адамга жардамдар көрсөтүлөт да. Бул жерде каттоодо турган адамдардын купуялыгы тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, бул биздин негизги мыйзамда да каралган. Ар бир келген кардардын жөнүндө маалыматты биз эч кимге бербейбиз. Ал жөнүндө эч жерге чыкпайт. Бул деген негизги жашыруун болот да, жашырууну сакталат. Түп район пробация органында 2025-жылы кылмыш жаза кодекси боюнча 40 адам атталган. Быйыл 2026 жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен андан азайып 26 адам атталды. Бул деген эмнени айтып атат? Бул деген кылмыштуулук азайып, түшүндүрүү иш-чаранын жыйынтыгында кардарлардын саны кичине төмөн ылдый болуп атат да, ошону белгилеп атат. Үстүбүздөгү жылдын 1-июнуна карата республика боюнча пробацияда 6339 жаран каттоодо турат. Алардын ичинен 5528 адамга экинчи мүмкүнчүлүк берилип, учурда абактан тышкары жазасын өтөшүүдө. Аяна Жаякбекова, Кериман Биталиев, Түп пресс, Түп айылы.